Максым медиа каналы менен бирге болуңуздар. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Урматтуу туугандар, мына ушинтип азыр департаменттен билдим мен. Ошо адамдар түшүнбөгөн вопрос, чыкканда кайтып кире албайбы деген вопрос чечилди. Чыккандар миграционный контролдун закону менен кайта кирбей эле санитарно-эпидемиологический надзордун контролу менен ошо пока Россияда полностью вирус жок болуп, андан кийин вакцинация болуп, андан кийин 3 ай контроль болот, контролдон кийин 1 жыл профилактика болот. Эгер 1 жылда контроль профилактика бүтүгөбөй турган болсо, дагы бир ачак чыга турган болсо, бир жерден бирөө адам табыла турган болсо 3 жылга жылат экен. Ошон үчүн азыр Кыргызстанга чыккан Кыргызстандын жарандары кайтып 1 жыл же 3 жыл кире албайт экен. Ал уже мамлекеттин өзүнөн зависит этет. Эгер токтото турган болсо, закон ала турган болсо, жаба турган болсо, ал закондо кирет 1 жылдан кийин. Агар кылбай турган болсо, значит 3 жылга кайра кире албайсыңар. Ошон үчүн ойлонгула кеткенден мурда. Эгер ошо жакта келип кайра кирбей, ошо жакта тамак аш кылып же жумуш болгон болсо, баргыла. Эгер андай болбосо, лучше калып туруп эле бул жерде. Ошо российский граждан менен кошо ошо жерде тазаланып, чыкпай эле иштеп, Кыргызстанга качанга жөнөтүп турсаңар болот. Бул жерде Россияда азыр буюрса, могу Россиядагы эмелер ачылса, ишканалар ачылса, кадимкидей иш боло берет. Просто граница жабык болот. Граница али бери ачылбайт. Граница али бери ачылбайт. Ошон үчүн Россиянын ичинде калсаңар, жумуш иштеп, акчага жөнөтүп жашасаңар боло берет. Анан кетип калсаңар, ошол санитарно-эпидемиологический эменин надзордун закону менен 52, федеральный закон ФС 52 деген закон бар. Ошо менен жабылат. Россия жабылган и так эле, ачылбайт пока. Ошо ойлонгула, туугандар. Саламатсыңарбы, урматтуу группанын катышуучулары, урматтуу диаспора жетекчилери. Жанагы жөнөтүлүп аткан голосовой сообщениелер боюнча бул туура эмес маалымат. Сиздер өзүңүздөр уже законду түшүнүп билип калган жетекчилерсиңер. Какой-то бир департаменттин чечими мындай жоопторго туура эмес. Департаменттин чечими ал мамлекеттин чечими болуп эсептелинбейт. Биздин Кыргызстан Евразиялык экономикалык комиссиянын мүчөсү, Таможенный союздун, тем более официальный партнербуз Россия менен. Мындай нерселерди мамлекет башчылары, президенттердин же премьер-министрлердин сүйлөшүүлөрүнүн негизинде гана чечилет. Ошондо дагы Кыргыз Республикасынын жарандарына жеңилдик көп болот. Эч кандай мындай туура эмес маалыматтарга ишенбегиле. Ал туура эмес маалымат, бул деген мамлекеттер ортосунда аралыктуу мамилелерди билдирет, аны мамлекет башчылары гана чечет. Өзүңүздөр түшүнүктүү, билимдүү адамдар ушул нерсени группаларыңарга айтып жетип түшүндүрүңүздөр. Бул жалган маалымат.